Баранеса Сати, студиябызга кош келипсиз. Бул сиздин Кыргызстанга экинчи жолку сапарыңыз. Анын максаты кандай? Кургак менен күрөшүүдө кимдер менен жолуктуңуз же кимдер менен жолугасыз? Кандай иш-чараларга катышасыз? Рахмат. This is my second visit to Kyrgyzstan. Мен Бишкекке акыркы жолу февралда келгем. Анда убактымдын көбүн жогорку кеңеште өткөргөм. Бул жолу кургак учук менен күрөшүү боюнча глобалдык кокустун миссиясы менен келдим. Бул кургак учук менен бирге күрөшүү үчүн дүйнө боюнча парламентарийлерди бириктирген уюм. Анткени ал өлүмгө көп алып келген коркунучтуу илдет. Өткөн жылы ал дүйнөдө 1.800.000 адамдын өмүрүн алды. Мен жогорку кеңештин депутаттары менен кургак учукка каршы күрөшүү маселесин көтөрүүгө келдим. Кечээ социалдык маселелер боюнча комитетте сүйлөдүм жана депутаттарды биздин биримдикке кошулууга чакырдым. Ошондой эле Британ парламентиндеги баардык партиялардан кызыкчылыктар боюнча бириккен кургак учук боюнча топ тууралуу да айтып бердим. Кыргыз кесиптештерди ушундай топ түзүүгө чакырдым. Анткени биз кургак учукка каршы улуттук стратегияны кабыл алууңду чоң ийгиликтерге жетиштик. Биз бул илдет артта калган деп ойлочубуз. Бирок адамдар ооруп жатат, сандар жогору. Быйыл ошол стратегия кандай иштеп жатканын көзөмөлдөп байкоо кылабыз. Кыргызстанда парламентарийлердин бул маселени кургак учукту жоюуга катышуусу канчалык экен? Кандай деп баа бердиңиз? Бул менин Кыргызстандагы экинчи сапарым. Кыргыз парламентинде мен бул маселеге кызыктар абдан активдүү депутаттарды жолуктурдум. Алар дарылоону, кургак учук менен ооругандардын жашоосун жакшыртууга кызыктар. Бул көйгөйдү чечүүдө дагы активдүү болууга чакырып жатам. Парламент абдан жаш. Алар парламенттин көзөмөл милдеттерин ишке ашырууну дагы эле үйрөнүп жатышат. Алардын активдүүлүгү менен биз дагы көп нерсеге жетебиз деп ойлойм. Кечээ мурда фармацевтика тармагында иштеген 1-2 депутат менен жолуктум. Мисалы, алар кургак учук тууралуу менден да жакшы билишет. Анткени алар ошого адистешкен. Мен адистешкен эмесмин. Бирок парламентте 26 жылдан бери иштейм. Үгүт жүргүзгөндү билем. Кыргызстандагы кургак учукту дарылоо ыкмалары жана колдонулган дарылар тууралуу билесизби? Алар жөнүндө бир аз таанышып көрдүңүзбү? Эмнени дагы Кыргызстан жакшырта алмак? Бул суроону сурап атканымдын себеби жана сиз айткандай дагы деле сандар жогору боюнча калып атат, жада калса Лондондо дагы деп атпайсызбы? Кыргызстанда деле ички динамиканы алсак, жылдан жылга сандар азайып атат. Бирок жалпы көрсөткүч дагы деле көп боюнча калып атат да. Many of the problems that TB patients Кургак учукту дарылоодогу маселелер Кыргызстанда, Британияда болсун окшош. Анткени бейтаптарда 60 жыл мурун чыккан дарылар менен дарылашат. Аларды биринчиден абдан көптөн ичиш керек. Экинчиден кыйыр таасирлер арбын. Кургак учук боюнча глобалдык биримдик мынча көп дары ичпей турган абалга бейтаптар дарылануусун толук бүтүрүүсүнө жетүүгө умтулабыз. Бүгүн абакка караштуу кургак учукту дарылоочу атайын ооруканада болдук. Дарыгер бизге дарынын 1 күндүк дозасын көрсөттү. Ал 15-16 таблетка. Жакшы болуш үчүн аны ичиш керек. Мисалы, батышта мурда ВИЧти дарылаш үчүн абдан көп дары ичиш керек болчу. Бирок медицинадагы өнүгүү менен азыр бир гана таблетка ичишет. Биз дагы кургак учук боюнча ошого жеткибиз келет. Элдер толук жана ден соолугуна зыян келтирбей айыкса дейбиз. To that situation for people who are suffering from tuberculosis to be able to take only one pill once a day. Дарылануучу жайдын, бейтапкананын абалы кандай? Дарылоо жалпы эле ситуация кандай экен? My overall feeling was one of being impressed. Бүгүн ал жер мага жакшы таасир калтырды. Иштеген кызматкерлердин квалификациясы жогору экен. Оор шарттарга карабай абактагы кургак учук менен ооругандарга жакшы тебилүү көрсөтүп жатышат. Жабык жайларда кургак учукту дарылоо маанилүү. Анткени алар коомго кайтат.